Бүгүн биз жаңы тема боюнча сөз кылабыз. Анткени мен ойлойм, бул сөздөн кийин бир адамдын жашоосу өзгөрүлөт, жашоого болгон көз карашы өзгөрүлөт. Теманын аталышы ким сени башкарат? Эмне үчүн бул теманы койдум? Анткени бул тема боюнча көпчүлүк адамдар ой жүгүртүшөт. Мисалы айтканда, биз бул дүйнөдө адамдар жумушка барабыз, баарыбыз иштейбиз. Эртеден баштап кечки саат 4 чейин, кээ бирлери 6 чейин, 8 10 чейин жада калса түнкү 11 чейин иштегендер дагы бар. Мен андайды дагы уккам. Жана жумуштан чарчап чыкканда адамдын оюна көптөгөн суроолор жаралат жана ар кандай ойлор келет. Мисалга айтканда, кээде бизди оңой эле биздин акыл ойлор алдап коет. Бизди өзүбүздүн жүрөгүбүздүн ичиндеги адамдын мүнөзү эмес, акыл оюбуз бизди башкарып коет. Ошондо биз артка чегинебиз, колубузду түшүрөбүз, көңүл калуу келет жана биз көптөгөн күчүбүздү ойго салуу менен коротуп коебуз. Кандай ойлор? Биздин эгер маани берип карасак, акыл ойлорубузда бул дарбаза сымал. Ар кандай жаман ойлор, проблемалар, түйшүктөр келгенде, ошол жерде биз ошол түйшүктөргө эшик ачып коебузбу? Проблемага эшик ачабызбы же ачпайбызбы? Бул бизден гана, биздин чечимибизден гана билинет. Бирок тилекке каршы көпчүлүк адам акыл ойлорунда проблемага эшик ачкандыктан, ал проблема, негатив ойлор адамдын акыл ойлоруна кирип жана адамды башкара баштайт. Адамдын максаты эмес, бирок акыл ой, жаман негативдер башкара баштайт. Ошол учурда бул жаман ойлор биздин акылга кирип, акыл болсо бизди жетектеп, биздин денебизди, күчүбүздү, каалообузду башка жаман ойго буруп, ошол жол менен бизди башкара баштайт. Ошондуктан бизде көп жеңилүүлөр жашоодо болушу мүмкүн. Мисалга айтсак, эгер бир бала спорт менен машыкса, ал спортсмен болсо, анын койгон максаты бул дүйнөдө чемпион, жеңүүчү болуу. Бирок ал максатты 4 жылга койгон. Бирок ошол 4 жылдын ичинде ал машыгууга бараарда, машыгуудан келерде акыл айтышы мүмкүн: мен бүгүн машыккым келбей жатат. Бүгүн мен баргым келген жок. Мага эмне кереги бар бул жеңиштин? Мага бул чемпион болуунун эмне кереги бар? Мен машыкпаймын, андан көрө жеңил, татаал эмес жолду тандайм деп оңой жолго качыра баштайт. Ошондон улам биздин эгер акыл ойлордо биз макулдашсак, чынында ал нерсе ишке ашып кетиши мүмкүн. Буну сиздер китеп окуган адамдар жакшы билет, анткени ал жакта акыл ой боюнча көп сөз болот. Ошол сымал, эгер ал жигит 4 жылдын ичинде чемпион болом деп максат коюп, бирок акыл ойлоруна жаман ойлор келген болсо, ал ага эшик ачып макулдук берсе, ал түйшүк проблемалар дароо анын акыл ойлоруна кирип, ошол замат эле бир кандайдыр бир убакытта ал кишинин жашоосун ээлеп коет. Мына ошондуктан достор, көпчүлүк учурда адамдар бир ишти аягына чыгара албай, көңүл калуу келип, күч коротуп, анан артка чегинишет. Эгер сиз чынында эле бир жумушту баштап, ал ишти жакшы көрүп, максат коюп,
алдыга жыла баштаганыңызда каршылык болот, тирешүү болот. Бул адам менен тирешпейсиз, көзгө көрүнгөн нерселер менен эмес, көзгө көрүнбөгөн бул дүйнөдө акыл ой менен күрөшөсүз. Ошондуктан бул тема бүгүн айтып кеткендей, ким сени башкарат? Бизди ким тизгиндейт? Эгер бизди бир жагдай же түйшүк тизгиндеп алган болсо, биз аны өзүбүздүн үстүбүздөн кожоюн катары кылып коебуз жана ал ээлик кыла баштайт. Ошондуктан эгер биз өзүбүздү өзүбүз башкарып, акыл ойлорду эмес, акыл ойлорду укпай, өзүбүздү угуп, жүрөгүбүздү тынчсак, мына чынында анда биз ойлогон максатыбызга жетебиз. Анткени акыл ойлор көп учурда бизди алаксытат. Көп учурда бизди жылдырбай, ошо бир калыпта кыймылдатпай коюусун каалайт. Анткени эгер бул өткөн жашоо менен байланыштуу, өткөн жашоо бизде канчалык көп болсо, ошол жактан биз көбүрөөк жашап калган болсок өткөн жашоо менен, ал кайра эле жаңы нерсеге кирүүгө тоскоолдук берип, артка тарта баштайт. Ошондуктан биз алдыга аттанышыбыз керек. Алдыга аттануу үчүн жаңы ой жүгүртүү менен, жаңы адам болуу менен гана биз жаңы жашоону баштап кете алабыз. Эскини калтырмайынча жаңы нерсе болбойт. Эскини унутмайынча жаңы жолго түшпөйсүз. Ошондуктан бизде мындайча айтканда орусча багаж. Бизде ар бир адамда акыл ойлорунда аркасында багажы болот. Өткөн жашоодон келген кыйналыштар, өткөн жашоодон келген кыйынчылыктар, ошолор бизге эгер кайра эле башкарып, жаман ойду берип, макулдатууга мажбурлап баш ийдирсе, анда биз ошол өткөн жашоонун кулу болуп калабыз. Биз кул болуш үчүн жаралган эмеспиз. Биз ээлик кылыш үчүн, бийлик кылыш үчүн жаралганбыз. Адамда ушундай чоң касиет жана күч бар. Биз эгер өзүбүзгө өзүбүз ээлик кылсак, анда жашообузду 90% өзгөртө алабыз. 90% аракет бизден. Эгер мен бир максат койсом, эгер ошол коюлган максатым жумушту талап кылса, эгер ал жумушту мен жакшы көрсөм, анда сүйүү мага түрткү берет ошол жумушту жасап кетүүгө. Ал эми эгер менин үстүмөн ошол эле учурда кандайдыр бир проблемалар башкарса, азгырса, эгер мен эшик ачып ага макул болсом, анда мен кайра артка чегинем. Ошондуктан биз эч качан акыл ойлорго келген жаман негативди, жаман сөздөрдү, жаман ойлорду укпашыбыз керек. Эч качан. Ал жалган ой, ал жалганчы. Ошону жаман ой келгенде эле биз дароо токтоп, ой жүгүртүп, бул ой жүгүртүүдө мени ким башкарып жатат? Бул түйшүк каяктан келди? Бул проблемалар мага эмнени көрсөткүсү келип жатат? Ошону аныктап билсеңиз, сиз дароо эле ал проблемаларды чечип токтотууга күчүңүз жетет. Ал эми биз качан дароо ошол убакыт келгенде макулдашсак, анда биздин өсүүбүз, кыймылыбыз дароо ошол замат токтойт. Ошондуктан бүгүнкү суроо өзүңүзгө берсеңиз болот. Ким мени башкарат? Мени ким башкарып жатат? Азыркы учурда, азыркы ушул жагдайда мени ким башкарып жатат? Мени жакшы ойлор каптап жатабы же жаман ойлор башкарып жатабы? Мага позитив тартуулайбы же негатив тартуулап жатабы азыркы ойлор? Эгер ушул сурооңузда өзүңүз эле жооп аласыз, эгер негатив болсо,
дароо аны токтотушуңуз керек. Дароо ал жөнүндө ойлонбош керек. Аны өчүрүп, сиз ийгилигиңизге, өзүңүздүн коюлган максатыңызга аттанышыңыз керек. Балким сиздин бир хоббиңиз бар, бирок жумушка байланыштуу ал нерсеге убакытты аз бөлөсүз. Ошондо акыл ой айтат: сен жумушка иштейсиң, сен чарчап келдиң, сага бул хоббинин эмне кереги бар? Токтото көр. Анткени сен чарчадың, эс ал, эртең менен жумушка чыгасың. Мына бул жерде уже мени акыл ой оңой эле алдап жаткан болот. Эгер мен акыл ойлорума макулдук берип, ооба, чынында мен бүгүн чарчадым, мен бул менен алектенбейм, эртең жумушка барыш керек десеңиз, анда кайра эле ошол күн кайталана берет. Иштебей койбо дебейм, жумушту жасаш керек. Бирок сиз өзүңүздүн жакшы көргөн хоббиңизге да көңүл бурсаңыз, ал сизге негатив эмес, позитив гана тартуулайт. Ал күч берет жана эртеңки боло турган жумушуңузга сиз жаңы дем менен барасыз. Акыл ойлорго канчалык биз жакшы сөз айтсак, ошончо биздин жашообуз өзгөрүлөт. Акыл ойлор бул дарак сымал. Биз канчалык көп суугарсак, ошончо көп түшүм берет. Эгер биз ал даракты көңүл бурбай, карабай койсок, ал түшүм бербей соолойт. Үчүнчүсү, бул отко ыргытылат. Түшүм бербеген даракты дароо кыйышат, кыюуга кетет. Ошондуктан биз түшүм берүүчү дарак бололу, мөмө бере турган дарак болушубуз керек. Ал үчүн бизден жоопкерчилик бул, биз аны карай билишибиз керек, суугара билишибиз керек. Ошондо гана биздин жашообуз өзгөрүлүп, гүлдөп өнүгө баштайт. Дароо эле сизге чоң каалоолоруңуз ишке аша кетпейт балким, бирок бул убакытты талап кылынат. Бирок ошол убакытта сиз даяр болуп, мүнөзүңүз өзгөрүлүп, жашоого болгон көз карашыңыз, ой жүгүртүүңүз өзгөрүлгөн соң, ошол убакыт келгенде даяр болосуз. Жашоо бул процесс. Ой жүгүртүү процесс убакытты талап кылат, өзгөрүүнү талап кылат. Эгер биз өзгөрүүгө даяр болсок, акыл ойлорубузда биз жаман ойлорго жол бербей, дайыма орусча айтканда бодрствовать этсек, үргүлөбөсөк, уктабасак, анда биз коюлган максатыбызга жетебиз. Мен сизге айтарым, сиз эч качан кандай гана кырдаал болбосун, акыл ойлоруңузда жаман ойго эшик ачпаңыз. Анткени жаман ой бизди жөн гана ылдыйга тартып кетет, сазга тартып кетет. Ал өтө жай келет, өтө жай ылдамдыкта кыйналуу менен ылдыйга тартышы мүмкүн. Бирок ошол учурда биз жараткан Кудайга таянып, өзүбүз жакшылык жөнүндө ой жүгүртсөк, анда биз ал тартылуу күчүнөн чыгып кетебиз. Сиз айтышыңыз мүмкүн: автор, сен оңой эле сүйлөп жатасың, менин жашоом оор, сен жөн гана жеңил сүйлөп коесуң деп. Бирок мен бул жакта сиздерге өзүмдүн оюман токуп чыгарган жокмун. Анткени менде дагы ошол кыйынчылыктар болот. Бирок мен дайыма ой жүгүртөм: эмне үчүн болуп жатат, эмне үчүн мен бул кыйынчылыкта негативге жол беришим керек, менде баары болот деп токтотуп жаман ойду мен кайра алга карай басам. Жыгылышыңыз мүмкүн, бирок туруп кайра бассаңыз жеңиш сиздики. Эң башкысы туруш керек. 7 жолу жыгылсаңыз, 7 жолу турууга сиздин күчүңүз жетет, эгер сиз өзүңүздүн акыл ойлоруңузда жакшылык жөнүндө ой жүгүртсөңүз.